Саламатсыздарбы кыргыз элим. БСКнын чечими чыкты. Шайлоо боюнча 28-округтан 1-орунда болуп чыктык. Кудайым буйрса, баарыңарга чоң рахмат. Чын жүрөктөн 11 миңден ашык адам 28 ноябрь күнү үйүнөн чыгып шайлоого барып, мага колдоо көрсөтүп, мага ишеним артып шайлаптыр. Баарыңарга чын жүрөктөн рахмат айтам. Мен шайлап бергендерге эмес, Кыргызстандагы болуп аткан көрүнүштөрдү өзгөртүп аткандарга мен силерге чын жүрөктөн рахмат айтам. Ушул мурунку шайлоодо да мен ушул сөздөрдү айткам, азыркы шайлоодо да ушул сөздөрдү айтам. Мурунку шайлоодо 19 миңге жакын адам Кыргызстандын келечегине салымын кошкон. Эми бүгүн 11 миңден ашык адам Кыргызстандын келечегине салымын кошуп, биз көнүп калган нерселерди өзгөртүштү да. Бул адамдар бир тыйын албай, чын жүрөктөн мага ушул киши иштеп берет деп шайлап бердиңер. Силерге чоң рахмат айтам. Мен шайлаганыңар үчүн эмес, ушундай биз көнүп калган системаларга көңүл бурбай, биз көнүп калган системаларды өзгөртүүгө салым кошконуңар үчүн мен силерге рахмат айтам да. Көп эле баягы айтып атышат, Эрлан чырылдап эле урша берет, анан кыйкыра берет экен, анан урша берет экен, анан мындай да чындык ушундай нерсе экен, баягы чышап атат экен да. Адамдычы. Адам баласы ушундайбы же негизинен эле билбейм. Биз көнүп калган адаттар менен, көнүп калган нерселер менен жашаганга биз жеңил экен да. Менин максатым эмнеде? Менин максатым ошол нерселерди өзгөртүп туура нукка салууда да. Бир баннер илген жокмун. Бир баннер илген жокмун. Бир адамды кыйнап, мен агитациямды сен угушуң керек деп отургузуп, кыйнап отургузуп угузган жокмун. Келечекке салым кошкум келет. Келечекке салым кошкум келет, жана ошол келечекке салым кошууга мага көмөк көрсөтүп, колдоо көрсөтүп, жардам берип аткан ар бир инсанга мен рахмат айтам. Келечекке салым деген бул эмне? Келечекке салым деген бул ошол эле Нисахар убагындагычы. Нисахар чыкканда эмне мага бул нерсе болбойт деп айткан адамдар болгон жокпу? Толтура болбоду. Бул өзгөрбөйт. Ал просрочкадан эмне болмоду? Биз просрочка жеп эле чоңойгонбуз дегендер. Андан кийин мен депутат болгондон кийин биринчи жолу 2021-жылы өтүп кеткенде анда да ушул сөздөр айтылган. Ошондо да мен бир тыйын коротпой, ушинтип элиме эмгек кылып эл өкүлү болдум десем дагы, ой сен ал хайптын артынан, ал мындай тигиндей, сен мындайсың, анан сен тигиндейсиң, анан негизи мен таң калам да, мен көп нерсе Кыргызстанда көп нерсеге негедир күнөөлүү менмин да. Бирок макул, анысына деле макулмун, ал менен деле азыркыда деле ушул шайлоодо деле ошондой эле сөздөрдү угуп атам да мен. Мен максатым менен бөлүшүп кетейин деген, мен максатым көп койгон максаттарыма жетиштин. Кудайым буйрса, силердин колдооңор менен, жакшы адамдардын колдоосу менен мен ушул шайлоодо өтүп кеткеним, мен мурунку шайлоодо өтүп кеткеним бул эмнени түшүндүрөт? Бул мурунку стереотиптерди кыргыз элим биз сиздер менен чогуу токтоттук дегенди түшүндүрөт да. Бул көп нерсени түшүндүрөт, абдан көп нерсени түшүндүрөт. Эми биздин уул кыздарыбызда келечек муунубузга бир шылтоону биз мындайча айтканда жойдук да. Мурун кандай эле? Мурун жөн эле кой, ал эл өкүлү эч качан боло албайсың. Сен ал үчүн же бир байдын баласы болушуң керек, же өзүң бир бай болушуң керек, коррупционер болушуң керек, жанагы добуштарды сатып алышың керек, жана ушундай сыяктуу нерселерди биз буйрса бүгүнкү күндө жеңдик. Эми биздин уул кыздарыбыз, келечек муунубуз ар бирөө өзүнүн эли үчүн эмгек кылып, өзүнүн элине эмгеги сиңсе, ал эл өкүлү боло алат, ал министрликтерде иштей алат, ал президент да боло алат деген жаңыча бир ойлорду, жаңыча бир эски системаны биз мындайча айтканда жок кылдык. Баягы сөздөрдү угуп атам да, мага деле келип атат да, тигине депутат болуп кетип, бул деген рахмат айтыш керек депчи.
Бул стереотипти да биз жок кылышыбыз керек. Мени эл өкүлү кылып сайлаганыңарга рахмат эмес. Ушул системаны өзгөртүүгө мага жардам берип атканыңарга чоң рахмат. Мен абдан ыраазымын. Биз барыбыз ушу көлдөн колдогондор жана бүткүл Кыргызстан боюнча колдогондордун баарыбыз ушул стереотипти буюрса аздан болсо дагы жок кылып атабыз. Жакшы өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Буюрса. Абдан ыраазымын, колдооңорго чоң рахмат. Силер мени тааныйсыңар, силер мени билесиңер. Кыргызым үчүн канымды төгүп берем, мен кыргызым үчүн эмгек кылып берем, мен кыргызым үчүн иштеп берем. Мен силердин баарыңарга ыраазымын, баарыңарга чоң рахмат. Буюрса мындай системаларды да алдында дагы көп системаларды Кыргызстанда баягы көнүмүш, ыплас адаттардын баарын жок кылганга себепкер болобуз деп ишенем. Баарыңарга чоң рахмат.